3'ten 2'si katılsa quorum var деп эсептелет. Бүгүн 4-октябрда Бишкек шаарында журналисттер союзунун 10-съезди өткөрүлдү. Съездин делегаттары Кыргызстандын 7 облустагы журналисттердин уюмдарынан жана Бишкек шаарындагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн шайланышкан. Жалпысынан съездге журналисттер союзунун ардагер мүчөлөрү жана коноктору дагы чакырылган. Курултайга 91 делегаттын 73-ü катышты. Иш-чарада журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаевдин отчеттук мезгилде аткарылган иштери жөнүндө баяндамасы угулуп, анын ишмердүүлүгү жакшы деп бааланды. Albatta, Jurnalistler Soyuzu'nun işine, azırkı abalına, töraga katarı, menin iş hareketlerime arganday oy pikir, açu sındardı aytsa bolot. Kep alar orundu bu, jüyölü bu, al başka nerse. Birok, en başkızı, kandaydı bir dengelde, Jurnalistler Soyuzu öz işmerdүүлүгүн hiç kaçan toktotkon yok. Karjı meselesine karabastan hiç kanday keyler aytıp jüröt mamleketlik büdjetten bayağı koldo alat eken dedi. Hiç kanday mamleketlik büdjetten koldo yok. Bardık iş-çaralar, hareketler jeke özübüzdün hareketibizge, mümkünçülügübüzge жараша жүргүзүлүп жаткандыгын баса белгилеп кетким келет. Күн тартибиндеги маселе боюнча делегаттардын жарыш сөзү орун алды. Анда катышуучулар журналистикага байланышкан бир топ маселелерди айтып, журналисттерге болгон колдоо күчөтүлүүсүн жана башка ушул сыяктуу сунуштарды айтышты. Бүгүнкү күндө мен ушул союз журналисттердин союзуна айткым келет. Келечекте ушул баягы союз албетте көйгөйлөрдү, маселелерди оң сол дебей, позиция дебей, блогер журналист дебей, баарын ошол Кыргызстан бирөө эле, мекен бирөө эле, туу бирөө эле, ошонун идеологиянын алдында чогулуп талкуулай турган аянтчага айланыш керек. Бирок ошонун ичинен, ошол союздардын ичинде мынакей агалар отурат, ошол топтогон тажрыйбаңыздарды, топтогон акылыңыздарды, топтогон ушул жашоодон таап алган жакшыларды жаштарга өткөрүп бергенге жардам берсеңиздер. Менин сунушум ушул союздун алкагындагы насаатчылык коомун түзүп берсеңиздер. Бүгүнкү күндө мага келген 200 баланын 100өө блогер болом деп. Не сахар болот элем, Ысаков болот элем. Ушул бир съемка менен эле $5000 табат элем, тез эле акча табат элем деген балдар келип атат тилекке каршы. Сунуштарыбызды айтканыбыз жакшы да, ушу журналисттер союзунун алдыда аткара турган иштери үчүн сунуштарыбызды айтсак жакшы да, чындыгында эле өткөн отчет канааттандырарлык деп сунуштар түшүп атат. Мен дагы колдойм. Эми журналисттер союзунун атындагы союз дебей биримдик деп өзгөртүп койсо деген сунушумду айтам биринчи кезекте. Ошол эле мурда бир берилип жүргөн эмгек сиңирген журналист делеби, жоксо мейли журналисти дейби? Журналист деген биздин атыбызды кошкон бир сыйлык берсе дейм. Анан аймактык прессалар, аймактык журналистика боюнча айтылды. Жетишинче эле аны кайталабайын. Чында биздин азыркы абалыбыз ушундай. Бирок үмүтүбүз чоң. Албетте Маданият министрлигинин өкүлү жакшы үмүттүү сөздөрдү айтты бизге. Мен аябай кубанып отурам. Буюрса үмүт менен жашап атабыз. Ошол күндөр да келет. Коррупцияга каршы, жалган маалыматка каршы, экстремизмге, терроризмге каршы күрөштөгү даярдыгын күчөтүүгө так окууларды уюштуруп, иш-чараларды өткөрүп, мына ушул жагынан мындай көбүрөөк колдоо көрсөтүш керек да. Съездин жүрүшүндө жаңы төраганы шайлоо дагы орун алды. Алгач 3 талапкер катталды. Анын ичинен өзүнүн журналистика тармагындагы тажрыйбасы, менеджерлик жөндөмү эске алынып, келген делегаттар 7-каналдын башкы директору Ильязбек Балташевди сунушташты. Журналисттер биримдигин жаңы бир деңгээлге көтөрөлү, жаңы бир креативдүү жетекчи келсин деген сунуш жакшы болуп атат. Мына бул жерде таанып айткем, азыр көрүп атам. Ильяз Балташевди мен көптөн бери билем. Өтө уюштургуч, менеджер, оппозиция менен да, позиция менен дагы тил табышып иштей алат. Чет өлкөлүк өтө чоң бир компаниялар менен, ушундай бир уюмдар менен соңку мезгилдерде бул жагы Япония, Кытай, Түркия, Европа, Грузия бүт бардык жактан барып бир топ келишимдерди түзүп,
Кыргызстан менен Кыргызстандын журналисттерин четке дагы тааныштырып келе жатат. Ошон үчүн мен мына менеджерлигин, креативдүүлүгүн, ушул адамгерчилигин баардык жагынан төп келген мыкты журналист, баардык жагына аралашкан. Мен мына КТРКда иштеп жатканда билем ошондон бери. Ошон үчүн Курманбек байкемди дагы аябай сыйлайм. Бирок азыр жаштар келиш керек, эки жакка көбүрөөк чуркаш керек. Бул жерде силердин ушул журналисттер союзун жогорку деңгээлге көтөрүш керек. Талтайбайт. Эч жакка оппозициядагы, позициядагы билбей туруп азыр эле ошондой нерсени айта бербейли. Анткени бийлик менен да сүйлөшө алат, оппозиция менен да сүйлөшө алат, баардыгыңыздар менен сүйлөшө алат. Анан өзүңүздөр калганына күбө болосуздар. Ошон үчүн мен Ильяс Балташты колдоп беришиңиздерди суранат элем. Ойлонгондо эле таанып билбей туруп эле бул жарабайт, бул жарайт. Ильясты канчаңар билесиңер мына жаныңардан. Мисалы үчүн мен 20 жылдан бери билем. 5 баланын атасы, элинин бер жагына барып калган адам. Мисалы дейм да, ушул азыр Кыяс Молдокасов эң туура айтты. 7 каналды бутуна тургузам деп, мына акыркы маалда быйыл эле бир 10 өлкөгө барды окшойт. Темселе ары бери ак издеп. Менеджер деген ушундай да. Анан бир көчө менен зыңкыя баскан биздин курактагылар эми кичине болсо да жаштарга орун жылдыралы. Ошол армияны жетектей турган жаш, жигердүү киши керек да бизгечи. Ошон үчүн мен Ильяс мырзаны мен бир топ жылдан бери билем. Уюштурууч орду бар, өзүнүн уюштуруучулук жөндөмү бар, дипломатиялык көз карашы бар, чоң телекомпанияны каржылап, каржы булактарын дагы таап келатат. Көпчүлүктүн добушу жана сунушу менен Ильязбек Балташев журналисттер биримдигинин төрагасы болуп шайланды. Анын талапкерлигин курултайга келген делегаттар бир добуштан колдошту. Жаңы шайланган төрага мындан ары бул союздун ишин жандандырып, журналисттерге ар тараптан колдоо болорун, уюмдун ишин жандандырууга, мезгилдин чакырыктарына жараша иш жүргүзүүгө, журналисттердин укугун жана сөз эркиндигин коргоо боюнча активдүү иштерди көрө тургандыгын баса белгиледи. Балташев Ильязбек Алтынбековичти Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун төрагасы болуп шайланышы менен сиздердин атыңыздардан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ошон менен бирге бүгүн бир топ сын пикирлер дагы айтылды, сунуштар да айтылды. Алгачкысы эле ошол журналисттер союзу мындай коомдогу ордун жогорулатуу, кадыр баркын жогорулатуу боюнча мен биринчи кезектеги ошол өзүмдүн программамды иштеп чыгам. Ошонун негизинде журналисттер союзунун ишмердүүлүгүн коомчулукка таратуу, коомчулукка жайылтуу боюнча дагы, ошондой эле баягы журналисттердин укуктарын коргоо боюнча дагы өзүнүн бир социалдык медиадагы ордун дагы тапсын деген эми баягы коомдук пикир жеткирүүдө ошондой сунуштар айтылды. Бүгүнкү сунуштардын бардыгын аткарганга аракет кылабыз. Анан эми бул кыргыз журналистикасы бир эле ошол мен азыр көрүп атам, союздун мүчөлөрүндө көбүнчө эле мындай улуу мундагы аксакал адамдар, биздин улуу мундагы аксакал адамдар бунун пикирин да угушубуз керек. Ошол эле кезде жаштар менен дагы айкалыштырып, мүчөлүккө дагы ошо бир башка бир жаш журналисттер дагы чакыра кетем, келип мүчө болуп, ошо биздин союздун алдын ишмердүүлүгүн алдыга жылдыруу боюнча депчи. Журналисттер союзунун алмашуусу менен журналистиканын кандайдыр бир мууну эс алууга кетти. Демек, анын ордун баса турган муун ушул кыргыз журналистикасын, улуттук журналистиканы өнүктүрө турган, ар бир журналисттин ар намысын коргой турган, ошолордун ар биринин багыл ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтө турган мыкты союз болуп бериши керек. Анан азыр айтылып атпайбы, улуттук деген макамды бериш керек деп. Албетте бул убакытты талап кылат. Бул төраганын, жаңы шайланган төраганын дагы милдеттеринин бири болуп эсептелет. Демек, улуттук журналистика деп, улуттук журналисттер биримдиги деп түзүү менен биз улуттук кыргыз элинин журналисттерин колдоого алышыбыз керек деп эсептейм. Иш-чарада 15 кишиден турган журналисттер союзунун жумушчу органы кеңештин курамы дагы бекитилди. Журналисттер союзунун 10-съездинин жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө болгон кайрылуусу дагы кабыл алынды. Анда чыгармачылык уюм өзүнүн милдеттерин талаптагыдай жүзөгө ашыруу жана журналисттер менен ишти активдүү жүргүзүүгө биргелешип аракеттенүүгө болгон чакырыктар айтылды. Мимоза Жаныбек кызы, Үсөн Камчыбеков, 7-канал, Бишкек.